Мен 39 жашымда турмушка чыктым. Менин биринчи турмушум күйөөмдүн 3-чү турмушу. Нике күбөлүк алыш керекпи же кереги жокпу? Кеңеш берип коюңузчу. Бул жерде мен сизге сөзсүз түрдө нике күбөлүк алышыңызды сунуш кылам. Ошондой кеңеш берет элем. Эмнеге? Көпчүлүк учурда баягы ажырашкан учурларда мүлк талашууда абдан баягы көйгөйлөр жаралат да. Биз чогуу барып Россияда иштедик эле. Бул үйдүн тең жарымын менин акчам кетти эле. Же болбосо жолдошум менин теги ата-энем жардам берди эле бул үйдүн курулушуна деп турупчу. Акырына келгенде ал жер же болбосо баягы турак үй ата-энесинен белек болуп өткөн болот, же болбосо мураска калган мүлк болуп чыгат. Андай турак жайлар, андай жалпы мүлк болуп эсептелинбейт дагы, ал бөлүнбөй калат. Мен буну эмне үчүн айтып жатам? Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодексинин 11-беренесинде жубайлардын укуктары жана милдеттери нике мамлекеттик каттоодон өткөн күндөн тартып башталат деп турат. Демек, сиздин жубайлык укуктарыңыз ошол эле учурда милдеттер бул ошол сиз айтып жаткан нике күбөлүктү алган күндөн баштап башталат. Демек, ошондон кийин сиз эмне мүлк алсаңыз, ошонун жарымы сиздики болот. Же болбосо ортодо баягындай нике келишимин түзсөңүздөр болот. Же болбосо жубайлар бири-бирин оор күндөрдө кандай болбосун жагдайларга каралашууга милдеттүү. Ошондуктан сөзсүз түрдө нике күбөлүктү алыңыз. Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси 11-берене никеге туруу жарандык абалдын актыларын жазуу органдарында мыйзам каралган учурларда Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттин аймагында жайгашкан дипломатиялык өкүлчүлүктөрдө жана консулдук мекемелеринде жүргүзүлөт. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жарандык абалдын актыларын мамлекеттик каттоону жүзөгө ашыруу боюнча мамлекеттик ыйгарым укуктар берилген учурда никеге туруу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында жүргүзүлөт. Жубайлардын укуктары жана милдеттери түзүлгөн нике мамлекеттик каттоодон өткөн күндөн тартып пайда болот.